Суроо жоопко кош келдиң. Бул бөлүмдө атеисттердин эң көп сураган белгилүү жана эң оор суроолорду сурайбыз. Ар суроого 60 секунд убактың бар. Аллах жүрөктөргө мөөр басып койсо, атеисттин күнөөсү эмне? Эмнеге тозокко түшөт? Аллах бизди жаратуудан мурун эмне кылат эле? Аллах анда кайсыл жерде? Куранда эмнеге бир гана төөдөн жана курмадан сөз кылат да пингвинден жана авокадо сыяктуу мөмөлөрдөн сөз кылбайт? Кызык, Куран бир гана араб жарым аралына түштүбү? Аллах чексиз кудурет ээси болсо, периштелерге кандай муктаждыгы бар? Аллах жүрөктөргө мөөр басып койсо, атеисттин күнөөсү эмне? Эгер жүрөк адамга мөөр басылган абалда берилгенде, бул суроо боюнча сүйлөссөк болот эле. Ал эми бул жерде адамдын ыйманды каалабагынын себебинен келип чыккан натыйжа жөнүндө айтып жатабыз. Адам четке кагып олтуруп, акыры жүрөгүндө ыйманга болгон ыктоо калбайт. Хадисте адам кайра-кайра күнөө кылып олтуруп, жүрөгү капкара болушун айтат. Бул жерде да адам ушунчалык көп күнөөгө батат, Аллага ушунчалык баш көтөрөт, акыры жүрөгүндө ыйманга болгон ыктоо калбайт. Анан мен ыйман келтиргим келбейт деп айтат. Айтышат го, мен Аллахты көрсөм да ыйман келтирбейм деп. Акыркы чегинен ашкандыгы жүрөккө мөөр басуу болуп эсептелет. Алар айтып жаткандай, Аллах биздин жүрөгүбүзгө мөөр баскан болсо, колубуздан эмне келмек эле? Капыр болобуз да эмес? Мындай нерсе жок. Эгер ар бир капырдын жүрөгүнө мөөр басылган болгондо, анда эч ким мусулман болбошу керек эле. Бирок көрүп жатабыз, көптөгөн атеисттер барган сайын мусулман болуп жатышат, тооба кылып жатышат. Биз бир адамдын жүрөгүнө мөөр басылганбы, жокпу биле албайбыз. Ал эми Аллах убакытка көз каранды болбогондугу жана адамдын кандай абалда өлүшүн билгени үчүн албетте кимдин жүрөгүнө мөөр басылып басылбаганын да билет. А биз билбейбиз. Анда Аллах бизди жаратуудан мурда эмне кылып жатат эле? Бул жерде убакытсыздык дегенди жакшы түшүнбөгөнүбүз үчүн берилген ката суроолордун бири да ушул. Себеби бул суроо менен Аллах убакыттын ичинде деген сыяктуубуз. Бирок Аллах үчүн убакыт түшүнүгү жок, ансыз да убакытты Аллах жараткан. Демек Аллах үчүн мурда, кийин деген сөздөр колдонулбайт. Биз муну жакшы түшүнө албай жатабыз. Анткени биз убакыттын ичинде болгонубуз үчүн убакытсыздык деген нерсе кандай экенин элестете албайбыз. Мисалы, деңизде жандуу зат жашашын билбеген адам сууда жашоо бар экенин элестете албайт. Же кандайдыр бир түстү эч көрбөгөн бир адамга ал түстүн кандай экенин түшүндүрө албаганыбыз сыяктуу, убакытсыздык деген түшүнүктү түшүнүүбүз оор. Аллах күндөн таасирленеби деп сурасам, болмок беле, кантип эле өзү жараткан күндөн таасирленсин, андан таасирленбейт деп жооп бересиңер, туурабы? Ушул сыяктуу күндү жараткандай убакытты да ал жараткан. Күндөн таасирленбеген сыяктуу убакыттан да таасир албайт. Ушул себептүү Аллах үчүн мурда же кийин деген түшүнүктөр болбойт. Ушуну айтышыбыз зарыл. Аллах ысым жана сыпаттары менен ар дайым бар, мурдатан бар жана түбөлүктүү. Макуланда Аллах кайсыл жерде? Мына карасаң, кайда деген суроо бизге тиешелүү. Биз жерге муктаж болуп жаратылганбыз, себеби убакыт жана мейкиндик бул ааламдын ичинде. Буларды жараткан затка кайра эле бир жерди тануулоо такыр туура эмес. Ансыз да убакытты, мейкиндикти, деги эле бүтүн ааламды ал жараткан. Аллах эч кандай бир жерге, мейкиндикке муктаж эмес. Ал жаратылгандардан аруу. Биз жашаш үчүн мекенге, жерге муктажбыз. Демек, жер бир муктаждыкты талап кылат. Эгер жер болбосо, биздин жашай турган жерибиз да болбойт эле. Адам баласы жашоону улантып жашаш үчүн жер керек. Бирок Аллах ажиз эмес, жерге муктаждыгы жок. Биз ага убакытты, кыйынчылыкты, көз карандылык жана ушул сыяктуу терминдерди колдонушубуз дурус эмес, болбойт. Аллах мындан аруу, таза. Куранда эмнеге бир гана төө жана курмадан сөз кылат да пингвин же авокадо сыяктуу мөмөлөрдөн сөз кылбайт? Кызык, Куран бир гана араб жарым аралына түштүбү? Эми Куран универсалдуу китеп. Универсалдуу китеп болгону үчүн бардык коомго кайрылууга тийиш. Сен айткан сыяктуу пингвин же авокадо жөнүндө айтылса, элестет, өмүрүндө пингвинди же авокадону көрбөгөн чөл адамына айтсаң, ал үчүн түшүнүктүү болобу? Анын эмне экенин деле билбейт. Алгачкы коомго түшүндүрө албаса, кийинки коомдорго кантип түшүндүрө алмак эле?
Бул жердеги негизги максат ушул. Ар түрдүү коомго жеткирүү үчүн, мисалы ташты сууга ыргыткан кезде пайда болгон толкуну жайылып кеткен сыяктуу алгачкы Куран түшкөн коомду да ага көндүрүү болуп саналат. Андан ары да уланып, бүтүн коомчулук аны окуган кезде түшүнө алгандай болушу керек. Корани Карим китеби ар бир жаныбар же ар бир өсүмдүк жөнүндө баяндап берчү китеп эмес. Мындай суроолор бара-бара көбөйө берет. Бирөө пингвин десе, бири хамелеон эмнеге айтылган эмес дейт. Демек, негизги маселебиз бул болбошу керек. Корани Карим төө жөнүндө сөз кылат. Ал төөдөн тыянак чыгарсак, бүтүн жаныбарларды ошол жыйынтыкка салыштырсак болот. Куранда төөнү карап көрбөйсүңөрбү деген аят бар. Бул жерде сага ой жүгүртүү эшигин ачып жатат. Демек, бардык айбанаттар үчүн бул көз карашты колдоно аласың. Аллах Куранда жаныбарлардан сөз кылышы ошол зат үчүн эмес, балким Аллахтын атынан аалам жөнүндө сөз кылып жатат. Сүрөттү көрүп, сүрөтчү жөнүндө биле алабыз жана сүрөтчүгө тыянак чыгарабыз. Ошентип көз карашыбыз табиятка карап өнүгөт. Жана заттарда, жаныбарда, өсүмдүктө жана ар коомдо Аллахты таба алабыз. Аллах чексиз кудурет ээси болсо, периштелерге эмне муктаждыгы бар? Муктаждык башка, тандоо башка. Аллах периштелер менен бирге ааламды башкарууну тандаган. Албетте мунун бир канча себеби жана хикматы бар. Аллах өзүнүн улуулугун, даңктуулугун көрсөтүү үчүн периштелерди жаратты. Мисалы, командир кабинетине бир аскерди чакырса, буга аскер неге мен барам, өзү келе албайбы десе, бул акылга сыябы? Эч акылга сыйбайт. Неге? Бул жерде күч маселеси эмес, бул жерде анын орду, бийлиги сенин барышыңды талап кылат. Бул хикматтуулук. Же бир падыша сарайдын ичин тазалаш керек болсо, ал ишти өзү кылабы же кызматчыга дайындайбы? Мисалы, туалет тазалоо үчүн кызматчыга буйрат. Неге? Себеби улуулук, бийлик, кадырбак ушуну талап кылат. Ушул сыяктуу эле Аллах ааламды периштелер менен бирге башкарууну тандаган. Бул Аллахтын улуулугун көрсөтүп турат. Мындан биз эмнени түшүнөбүз? Бардык ааламды курчаган периштелерден Аллахтын армиясынын канчалык күчтүү экендигин, падышалыгынын улуулугун билебиз. Болбосо Аллахтын периштелерге эч кандай муктаждыгы жок. Даанышмандуулугунун дагы бир мисалы, Аллах Азраилди өлүм периштеси кылып жаратып, аны ошол нерсеге милдеттендирди. Адамдар көпчүлүк учурда өлүмдү аябай жаман деп билгендиги үчүн өлүмгө каршы баш көтөрүшөт. Эгер Аллах эч бир кызматчы, эч бир себеп жаратпаганда, Аллах өзү түзмө-түз жана алганда, анда адамдардын өлүм учурундагы реакциясы, баш көтөрүүлөрү түзмө-түз Аллага болмок. Бирок Аллах Азраилди себеп кылып жаратты. Анын натыйжасында жол кырсыгын же ушул сыяктуу себептерди да жаратты. Ушундайча ал баш көтөрүүлөр, нааразычылыктар Аллага эмес, себептерге карата болот. Бул да Аллахтын хикматтарынан бири. Болбосо Аллах эч нерсеге муктаж эмес, бул бир тандоо. Ооба, бирок падыша кызматкерлерге муктаж, өзү жалгыз бардык иштерди кылып жетишпейт. Муктаждыгы болгону үчүн кызматкерлерди дайындайт. Аллах да муктажбы? Эч качан Аллахтын эч кимге муктаждыгы жок. Буга чейинки берилген мисалдардын негизги түшүнүгү эмне болчу? Даанышмандык эле. Улуулук талап кылган процесс. Бул жерде биз күч-кубатты салыштырган жокпуз. Макамга, кадыр-баркка жана улуулукка ылайык үлгүнү көрсөттүк. Мындай бийлик кызматкерлерди талап кылат. Албетте бул көрүнүштө гана ушундай, а чындыгында Аллах чексиз кудуреттүү зат, эч нерсеге муктаж болбойт. Себеби муктаждык алсыздыктан улам пайда болот. Эми чексиз күч-кубаттын ээси болгон Аллага алсыздык деген түшүнүктү колдоно алабызбы? Албетте жок. Демек, бир атомду башкаруу менен бүтүндөй галактиканы башкаруу Аллах үчүн бир, эч кандай кыйынчылыгы жок. Аллах жалгыз жана чексиз кудурет ээси, эч кандай алсыздык жок. Ал үчүн баары жеңил жана оңой. Мисал келтиргенибиздей, кызматчы периштелер жон гана себепчилер. Болбосо бүткүл ааламда болуп жаткан нерселерди тек гана Аллах башкарат. Аллах мени жаратып жатып менден сурадыбы?
Бул суроодо бир аз карама-каршылык бар. Себеби бул суроо сенден суралышын кааласаң, баары бир жаратылышың керек болот да. Башкача айтканда, сенден сураш үчүн биринчи жаратылышың керек. Мындан тышкары, Аллах рухтарды жараткан кезде, мен силердин Раббиңер эмесминби деп сурайт. Рух ааламындагы рухтар, ооба, Раббибиз сенсиң деп жооп беребиз. Адамдар, мен муну эстей албайм го деши мүмкүн. Эң туурасы да унутуп калышы. Эгер бул абалды баары эстей алганда, эмне болот эле? Бүткүл адамзат ыйман келтирмек. Биз сыноодо болгонубуз үчүн унутканбыз. Бирок чындыгында рухтарды күбө кылуу маселеси да бар. Айрыкча Аллахтын ааламды жана адамды жаратуусунда өзгөчө пайдалар, хикматтар бар. Мисалы, сыноолордун болушу менен жана ошол сыноолор менен күрөшүү аркылуу тажрыйба жөндөмдөр келип чыгат. Мисалы, пайгамбарлардын жөнөтүлүшү ааламдын жаратылышы менен бирге болгон. Кээ бир адамдын кана эми жаратылбай эле койгонумда эмне мени жаратып жатып сурадыбы деп айтышы ушундай чоң неемат жана хикматтарды четке кагууга себеп боло албайт. Себеби Аллах хаким мутлак. Ал жараткан бардык нерседе сөзсүз бир пайда бар. Ошону менен бирге Аллахтын берешен ысымын унутпайлы. Бизге тартуулаган ырыскылары жөнүндө ой жүгүртүшүбүз керек. Бир адам чоң дасторкон даярдап, адамдарды конокко чакырса, тамактанып бүтүп бирөө сен ушунча нерсе тартууладың, бирок эч менден сурадыңбы десе, канчалык туура болот? Адам берешендүүлүгүн көрсөткүсү келди, менден сурабадың деп айтуу өтө орой мамиле. Ушул сыяктуу Аллах бул жер жүзүн адамга тартуулап койгон. Жер жүзүн бир дасторкон кылып койгон. Булар үчүн сен менден сурадыңбы деп айтууң таптакыр туура эмес. Аллах берешен жана жоомарт. Адамдарга эки дүйнө өзүнүн жакшылыгын берет. Негизи көбүнчө бул суроо депрессияга түшүп калгандардын суроосу. Болбосо баары жашоону сүйөт. Достор жаз келсе жыргап пикник кылалы деп пландашат. Мындайча айтканда баары жашаганды сүйөт, баарынын бар болгусу келет. Ал эми адам депрессияга түшүп калганда эмнеге жаратылдым экен, эмне үчүн мен кыйналышым керек, кане эми жаратылбай эле койгонумда деп баштайт. Же тозокко түшөм деп үмүтүн үзгөн бирөө баары бир тозокко түшөм, кечирилбейм деп ойлоп атып, жаратпай эле койсо кана менден сурабады го деген васваса суроолорду шайтан оюна сала баштайт. Бирок Аллах ширктен башка бардык күнөөлөрдү кечирем деп жатат. Суроолорубуз соңуна чыкты, дагы көрүшкөнгө чейин сак болуңуз. Ким кааласа дагы суроолорго жооп берүүгө даярбыз, өзүбүзгө эмес Куранга ишенебиз.